Baş мүчөлдүн ээрчүү нормалары. Алгач сүйлөм мүчөлөр деген эмне? Аларга кайсылары кирет? Мына ушуларга токтоло кетели. Сүйлөм мүчөлөрү сүйлөмдүн тутумунда туруп, кандайдыр бир суроого жооп берген сөздөр. Сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Баш мүчөлөр, айкындоочу мүчөлөр. Баш мүчөлгө баяндооч кирет. Айкындоочу мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө грамматикалык жактан багынбай, баяндоошту сан, жак боюнча баш ийдирип, ким эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр. Мисалы, өнөрлүү өргө чабат. Өнөрлүү ким эмне кылат? Чабат. Жата берген жата берет. Иштей берген таба берет. Мында сүйлөмдүн ээси жата берет баяндоочу. Баяндооч ээге багынып, анын ар кандай алабалын жана кыймыл аракетин туюнтуп, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылды, ким, эмне, кандай, кайда деген суроолорго жооп берген мүчө. Мисалы, китеп билим булагы, билим жоголбос байлык. Эми силер менен экинчи бөлүмүбүз бул ээ менен баяндооштун ортосуна сызыкчанын коюлушу. Балдар, бүгүн силер менен кандай учурларда ээ менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюла тургандыгына токтололу. Жазуу иштеринде бул эрежелерди билбегендиктен көптөгөн каталарга жол берилген учурлар кездешет. Биринчи учур, ээ менен баяндооштун милдетин атоош жөндөмөдөгү зат атооштор аткарса, эгерде баяндоочко тиешелүү айкындооч мүчөлөр болсо, сызыкча ошол айкындооч мүчөлөрдөн мурда коюлат. Мисалы, китеп биздин доордун күзгүсү. Китеп атоош жөндөмөсүндө эмне деген суроого берилет? Күзгүсү баяндооч атоош жөндөмөсүндө эмнеси деген суроо берилет. Ээнин милдетин шилтеме атооштор аткарат экинчи учуру. Баяндоочу атоош жөндөмөдөгү зат атооштордон болсо коюлат. Мисалы, ушул жалгыз эрмегим. Ушул бул шилтеме атооч. Үчүнчү учур, зат атооштон, баяндооч кыймыл атооштон же тескерисинче болсо сызыкча коюлат. Мисалы, эне сүтүн актоо өмүр бою кутулгус карыз. Мында актоо, анан карыз ээ менен баяндооч. Билим алуу өнүгүү. Эмне? Билим алуу, эмнеси? Өнүгүү. Ээ менен баяндооч байланышты. Төртүнчү учурубуз, ээнин милдетин заттык маанидеги атооштук аткарып, баяндоочу атоош жөндөмөдөгү зат атооштон болсо сызыкча коюлат. Мисалы, алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим. Ким сүтүн берген? Ким? Мугалим. Бешинчи учурубуз, да баяндооч да эсептик сан атооштон болсо, же баяндооштун милдетин абстрактуу маанидеги сан атооштор аткарса, мында да сызыкча коюлат. 4 жерде 4, 16 мисалы. Канча деген суроого жооп берет. 3-түн жарымы 1 жарым. Эскертүү. Бирок заттык маанидеги сөздөн болгон баяндоочко кызматчысы сөз кошулса, же жак жана суроо мүчөлү уланса, сызыкча коюлбайт. Мисалы, сен адамсың. Экинчи жактын сың мүчөсү уланды. Келечек жаштардыкы, жалпы таандык ныкы мүчөсү уланды. Азат студентпи? Демек, б суроо формасы уланды. Эми силер менен биргеликте төмөнкү тапшырмаларды аткаралы. Кайсы варианттагы сүйлөмдө сызыкча туура коюлган? А варианты: китеп бул ишеничтүү булак. Б варианты: 5 жерде 5 25. В. Биздин мугалимибиз тажрыйбалуу. Г. Соодагердин милдети кардарларды ыраазы кылуу. Демек, бул жердеги туура жооп 5 жерде 5 25. Канча деген суроого жооп берди. Кийинки тапшырма: кедейлердин эң негизги проблемасы кедейлик эмес. Бул сүйлөмдө кайсы сөздөн кийин сызыкча келиши керек? А. Кедейлердин, Б. Негизги, В. Проблемасы, Г. Сызыкча келбейт. Демек, Г варианты туура. Эмес деген жардамчы этиш улангандыктан коюлбайт. Кайсы варианттагы сүйлөмдө ката бар? Кийинки тапшырманы карайбыз. А варианты:
машинадан түшкөндөр меймандар, Б. Эрте туруу проблема, В. Калп айтуу жаңылтат, Г. Билбөө уят эмес, үйрөнбөө уят. Демек, бул жерде туура эмес вариант, ката болгон вариант В варианты. Эми кийинкибиз бул сүйлөмдүн баш мүчөлүнүн ээрчүүсү. Урматтуу окуучулар, эми темабыздын экинчи бөлүгү болгон сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчүүлөрүнө токтололу. Бул сүйлөм ичиндеги сөздөрдү өз ара тутумдаштыруучу синтаксистик байланыш түрлөрү болуп саналат. Синтаксистик байланыштын түрлөрү төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Синтаксистик байланыштын түрлөрү: ээрчүүчү байланышы, башкаруу байланышы, ыкташуу байланышы, таандык байланыш. Анда эмесе синтаксистик башкаруунун ээрчүүчү жолуна кененирээк токтололу. Ээрчүү жолу менен сүйлөмдүн баш мүчөлөрү байланышат. Ээрчүү байланышы бир гана сүйлөмдөргө таандык. Мисалы, жаман өзүн ойлойт. Ким? Жаман. Эмне кылат? Ойлойт. Келе жаткандар токтоп калышты. Кимдер? Келе жаткандар эмне кылышты? Токтоп калышты. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчүүсү эки бөлүктөн турат. Толук ээрчүүчү, толук эмес ээрчүүчү. Толук ээрчүүчү сүйлөмдүн баяндоочу грамматикалык жактан ээге баш ийип, аны жак жана сан боюнча ээрчип байланышат. Мисалы, биринчи учурун карайбыз. Сүйлөмдүн ээси биринчи жак, экинчи жактагы жактама ата тооштурган болсо, баяндоочу да ошол жактын мүчөлү жалганып, ээни жак боюнча толук ээрчийт. Мисалы, силер бейпилчиликте жашайсыңар. Экинчи жак көптүктүрү баяндоочту көптүктүрүндө. Бир күнү мен дагы бул жерден өтөм. Деген сызылган. Эмнен баяндоочтун ээрчүүсүн карайбыз. Экинчи учуру ээни милдетин өз, баары деген ата тооштор жана жамдама сана тооштор аткарса да, баяндоочтор ээни жак боюнча толук ээрчип, биринчи, экинчи жакта айтылат. Мисалы, баардык иштерди өзүм бүтүрөм. Экөөңөр олимпиадага барасыңар. Үчүнчү учуру сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта туруп, баяндоочунун учурт жак же айкын келер жак болсо толук ээрчишет. Мисалы, жыгылган күрөшкө тойбойт. Ким? Жыгылган тойбойт. Төртүнчү учуру сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта, баяндоочу өткөн чакта болсо, баяндооч жак мүчөсү туруп эле ээни толук ээрчийт. Мисалы, ал конокторго сөз берди. Өткөн чактын бардык түрүндө ээрчийт. Эми баш мүчөлөрдүн сан боюнча ээрчүүчүлөрүнө токтололу. Алар төмөндөгүдөй болуп ишке ашат. Биринчи учуру ээни милдетин жекелик сандагы сөздөр аткарса, баяндооч жекелик санда айтылат. Мисалы, мен дайыма таза жүрөм. Экинчи учуру ээни милдетин көптүк маанидеги сөздөр аткарса, баяндооч көптүк түрдө айтылат. Мисалы, биз билим менен алыска барабыз. Үчүнчү учуру сүйлөмдүн ээси үчүнчү жак көптүк мааниде туруп, баяндоочу этиштен болсо, көптүк ыш мүчөсү аркылуу байланышат. Эгерде баяндооч атуу сөздөрдөн болсо, ылар мүчөсү аркылуу байланышат. Мисалы, цирктеги жаныбарларга балдар кызыга карашат. Келе жаткандар тааныштар. Демек, асты сызылган сүйлөмдөрдү карайсыздар. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн толук эмес ээрчүүчүсүнө токтололу. Биринчи учуру сүйлөмдүн баяндоочу менен жагынууландар менен дайыма ээрчише бербейт. Айрым учурда баяндооч менен жак мүчөсү уланбай туруп эле мааниси боюнча ээрчишип байланышат. Мисалы, Кыргызстан эгемендүүлүккө болгон өлкө. Кыргызстан өлкө. Сен шаарга окууга тапшырганы бар. Сен бар. Экинчи учуру ээнин милдетин биринчи, экинчи жакка таандык мүчө уланган зата тооштор аткарганда, ички мааниси боюнча үчүнчү жакты билдирет. Мисалы, менин кызым институтта иштейт. Кызым биринчи жак, иштейт үчүнчү жак. Үчүнчү учуру баяндоочтун милдетин жактама ата тооштор аткарса, алар ээни жак боюнча ээрчибейт. Мисалы, ал сиздерге көмөк көрсөтө турган адамдар силерсиңер. Адамдар үчүнчү жакта, силерсиңер экинчи жакта. Ээге карата баяндоочтун сан жагынан ээрчибеген учурлар да бар. Биринчи учуру сүйлөмдүн баяндоочу ээни дайым эле сан жагынан ээрчире бербейт. Көптүк түрдө, баяндооч жекелик түрдө айтылат. Мисалы,
душмандар бат эле чек-арага жакындады. Балдыр карагыла мында ээси душмандар жакындады баяндоочу. Экинчи учурубуз эни милдетин жансыз заттарды билдирген көптүк түрдөгү зат атоочу аткарса, сүйлөмдүн баяндоочу эни сан боюнча ээрчибей көбүнчө жекелик санда айтылат. Мисалы, көптөн бери суу куюлбагандыктан гүлдөр соолуду. Үчүнчү учур энин алдында санатооштон же сандык маанидеги башка сөздөрдөн аныктоочу болуп, ал сөзүнөн кийинки ээге көптүк маани берип турса, баяндоочу аны сан жагынан ээрчибей көбүнчө жекелик санда айтылат. Мисалы, дөбөдө бир топ киши сүйлөшүп отурат. Төртүнчү, баяндооштун милдетин туюк маанидеги этиш аткарса, ээси көптүк түрдө турса, баяндоочу дайыма жекелик санда болот. Бешинчи учурубуз сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта көптүк түрдө туруп, баяндоочу көптүк мүчө менен өзгөрбөй турган сөздөрдөн болсо, көптүк санда турганы менен баяндоочу дайыма жекелик санда айтылат. Мисалы, балдардын кабактары салыңкы. Эмнеси кабактары кандай салыңкы? Эми балдар, сиздер менен төмөнкү тапшырмага көңүл бурабыз. Сөздөрдү өз ордуна кой. Адам болосуң, айкөл, барга топук, жокко сабыр кылган, сен келечекте, алдамчылыгы жок, колу ачык, маңдай тери менен жашаган деген сөздөрдү коебуз. Биринчи сөздөрдүн баарын коюп туруп, биз сүйлөмдөр түзөбүз. Экинчи сүйлөмдө аттардын оозун беришти, алар бир кое жерден деген сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү тууралап түзөбүз. Анда эмесе туура жообун алалы балдар. Бүттүкпү? Кана баарыбыз жакшы ойлонобуз. Туура жообу: сен келечекте маңдай тери менен жашаган, барга топук, жокко сабыр кылган, кол ачык, айкөл адам болосуң. Биринчи сүйлөмүбүз. Экинчи сүйлөмүбүз: алар бир жерден аттардын оозун кое беришти. Мынакей биздер менен туура жоопторду алдык. Экинчи тапшырмабыз: катасын оңдоп жаз. Биринчибиз: сууга суусап келип, чакадагы сууга тумшугумду малдым мен. Экинчи сүйлөм: зампарлап жааган карды боло турган болчу болсо, күрөк менен күрөп жигип салабыз. Эми туура жообу: мен суусап келип, чакадагы суудан кана ичтим. Экинчи туура жообубуз: зампарлап жааган карды күрөк менен күрөп чогултуп койдук. Мында дагы тыныш белгисин тууралайлы. Зампарлап жаагандан кийин үтүрү коебуз, күрөк менен күрөп деген үтүрү белгисин коебуз. Кийинки тапшырмабыз тесттер менен иштөө. Кайсы сүйлөмдө тыныш белгилер туура коюлган? Бул варианттан, 4 варианттан экөө туура. Демек карайлы: А варианты, Б, В, Г варианттарын карадык. Мунун ичинен туура жообу Асы: сабырдуулук бакыттын башаты. Гсы. Андан кийинки суроо: тесттер менен иштөө. Сабак өтүп жаткан Билимбек деген агай. Сүйлөмдүн баяндоочу кайсы? А агай, Б билим, В Билимбек деген, Г Билимбек деген агай. Демек сабактын баяндоочу Билимбек деген агай. Дагы эле кийинки тапшырмабыз: бош калтырган жерлерге төмөндөгү мүчөлөрдүн кайсылары келсе сүйлөм туура түзүлгөн болот. Демек Асын коюп көрөбүз. Мени менен досторум кошо барса, мен эч жака бармакмын. Сүйлөм туура түзүлгөн жок. Бысын коюп көрөбүз. Мени менен досторум кошо барганда, мен эч жака барбайт. Сүйлөм туура түзүлгөн жок. Высында: мени менен досторум кошо бармайын, мен эч жака барбайм. Сүйлөм туура түзүлдү. Демек, бул варианттардан В варианты туура. Кийинки тапшырма: бул мекеним менин Кыргызстан деген темада текст түзөбүз. Текст түзүүдө биз төмөндөгү сүрөттөрдү колдонобуз, түстүү сүрөттөрдү колдонобуз. Мекеним менин Кыргызстан. Текст түзө баштайлы. Менин мекеним Манас бабабыз жердеген кереметтүү жер.
Абасы таза, 4 түлік малға абдан ыңғайлуу. Тоолуу жергебизде кен байлыктардын көптөгөн түрү бар. Элибиз касиеттүү жерин көздүн карегиндей сактап келишкен. Ак мөңгүлүү аскарында суунун төгөнбөгөн запасы топтолгон. Жайлоолору гүлгө оронгон. Тоо койнунда Чатыр көл, Соң көл, Сары челек, дүйнөлүк эс алуу жайына арналган ысык көлүбүз бар. Ысык көлгө жайкысын 100 миңдеген туристтер келип эс алышат. Мекени мен үчүн баарынан ыйык. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды мына ушул акыркы текст түзүү менен жыйынтыктайбыз. Силер текст түзүүнү үй тапшырмасы катары аласыздар. Ал текстти улантып түзүңүздөр. Ошондой эле текст түзүүдө менен баяндооштун ээрчүшүү нормаларына көңүл бурабыз.